23 декабрда 7-ші чакырылыштын алгачкы отуруму болот. Мында ошол жакынкы аралыкта өткөн шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу 90 депутаттын 87-сине мандат берилет. 87-сине мандат берилет, ал эми 3 депутаттын орду бош калып атат. Себеп дегенде эки округ боюнча депутаттар шайланбай калган, ал эми дагы бир округда шайланып келген депутаттын кош жарандуулугу бар деген маселе боюнча ал жака дагы мандат берилбей турган болду. Буга карабастан ушул соңку парламенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча чырт чатактар ушул күнгө чейин токтобой келет. Тагыраагын айта турган болсок, ошол эле Альянс партиясында эки талапкер Жанар Акаев жана Токтобой Оралчанын ортосунда мандат талашуу жүрүп атат. Мындан сырткары номер 8-чи Төлөйкөн шайлоо округунда дагы бир мандаттуу талапкерлердин ортосунда дагы так эместиктер бар, тагыраагы чырт чатактар бар. Ушул чырт чатактар тууралуу бүгүн сөз кылууну чечтик. 6-чы чакырылыштын депутаты талапкер Шайлообек Атазовду чакырганбыз студияга. Кош келипсиз. Азыркы тапта ушул талаштын негизги маңызы эмнеде болот? Себеп дегенде буга чейин автоматтык шайлоонун жыйынтыгы боюнча сиздин 36% алганыңызды, сиздин атаандашыңыз 40% алгандыгын белгилеген. Бирок ошол эле маалда сиз ал шайлоону тааныбай тургандыгыңызды белгилегенсиз. Себеп дегенде ал жерде бир топ мыйзам бузуулар бар экендигин, мыйзам бузуулар боюнча далилдериңиз бар экендигин айтып келгенсиз. Ошол боюнча сөз кылсаңыз, кандай мыйзам бузуулар болгон, жана сизде кандай далилдер бар? Ал ошол далилдериңизге байланыштуу азыркы тапта кандай иштер жүрүп жатат? Рахмат, саламатсыздарбы? Биринчиден биздин Төлөйкөн шайлоо округу боюнча шайлоо жыйынтыгы чыккандан кийин, азыр сиз айткандай 36 эмес, Атазов 57%, Алимбеков 26% көрсөтүлгөн. 40 мүнөттөн кийин бул көрсөтмөлөр жок болуп кеткен. Баягы компьютердик өчүрүү болгондон кийин. Экинчиден биз бүгүнкү күндө мен 17 000 элимдин таза добушун алдым. Биздин атаандашыбыз бир нече фактылар боюнча сатып алуу беренелери менен бүгүнкү күндө кылмыш ачылып, биздин арыздар бүгүнкү күндө Борбордук шайлоо комиссиясында каралып, жана эртеңки күнү жогорку сотто каралат. Ошондуктан эң негизгиси президентибиз таза шайлоо деп жарыялагандан кийин ошол жарлыкты так туура аткарыш керек болчу. Бүгүнкү күндө биздин Ош шаарында өзүнчө кылмыш иши, андан сырткары 3 арыз Ички иштер министрлигинде, Борбордук шайлоо комиссиясына, улуттук коопсуздук кызматына кайрылган. Ошолор боюнча бүгүн ишке тутат. Мисалы ошол эле жанагы Ош шаардык милициясына же болбосо жанагы УКМКга Борбордук шайлоо комиссиясына арыздар бар деп атпайсызбы? Ал ненин негизинде негизделип атат? Мисалы арызда эмнелер көрсөтүлгөн? Сиздер эмнеге нааразы болуп атасыздар? 26 ноябрда шайлоо болгонго чейин 2 күн алдын Ош шаарынын улуттук коопсуздук кызматына жарандар ушул акча таратуу боюнча арызды жазып, ал жерге РППга акыркы номери 000359 номерлүү РПП катталган. Бул кылмыш иши 26-сында катталып туруп, 28-inde шаардык ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилет. 28-нен алар 5-декабрга чейин тергеп, Нурбек Алимбековдун штабы тарабынан акча берүү беренеси боюнча акча берүү фактыларын аныктап, мойнуна айып угузулат. 5-декабрда айып мойнуна угузулган Нургазы Мырзабеков, биздин оппонентибиздин тууганы, ал айып мойнуна угузулгандан кийин сотко өткөрүүнүн алдында прокуратура ишти кыскартуу боюнча чечимге барат. Себеби прокуратура неменен кайсы жүйөнүн негизинде силерге түшүндүрүп атат аны? Ошол укуктук баалар эртең Ошто эмне себептен кыскарткан, кайсыл мыйзамдарга таянган эртең баа берилет. Сотто. Сиздерге түшүндүрмө бердиби? Мисалы ошол эле прокуратура бул иштер боюнча биз муну кыскартып атабыз деп. Бизге берилген түшүндүрмөлөр боюнча шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү басып тирүү жүргөн күбөнү алып келип, ошого акча берген штабтын жетекчисин алып келип сурак алган. Жана анын акча бергендигини мойнуна угузулган айыбы. Анан бир түндө белгисиз себептер менен
жең ичинде сүйлөшүүлөр менен бул маселелер тез арада чагылгандай кыскартылып кеткендиги айтылып атат. Бул боюнча биз сотко кайрылганбыз. Эми тергөөчүнүн токтому чыгып, бул жерде акча таратуу боюнча агитатордун штаб жетекчисинин ортосундагы акча алууларды алып келип, факт менен, подкуп боюнча факт менен көрсөтүп атат. Башкача айтканда, бул жерде акчаны алып келип туруп эсептеп берип атат. Эми укук коргоо органдары буга чейин деле шаардык шайлоолордо, башка шайлоолордо кандай кылып дым-дым кылды, басты кылып койгондорун баарын билебиз. Кээ бирки укук коргоо органдарынын ушул биздин таза 17 000 адамдын добушуну алып алам дегенине биз жол бербейбиз. Жана ар бир таза добушту биз коргогонго милдеттүүбүз. Эми айтып атасыз, акча берүү, мындайча добуш сатып алуу болгон деп. Анан кийин буга чейинки маалыматтарда дагы сиз белгилеп атасыз, фото далилдер бар, видео далилдер бар деп. Ал ошол фото, видео далилдер билишибизче милицияда дагы, УКМКда дагы, БШКда да жатат. Бул фото, видео далилдерди коомчулукка алып чыктыңыздарбы? Мисалы ошол эле телеканалдарга, же болбосо интернет сайттарга, азыр ар бир экинчи адам блогер болуп аткан шартта бир социалдык тармактарга таратуу, же болбосо бул нерсе чектелип атабы азыр? Сиз туура баамдадыңыз. Сиз башка өлкөдөн келбедиңизби? Жок, эми баарыбыз бир коомдо жашап атабыз. Болгондо биз ошону өзүбүз да түшүнүп, элге да түшүндүрүү максатында. Сиз туура баамдадыңыз. Ошол видео тартууларды бүгүнкү күндө YouTube'дан, башка сайттардан кеңири жайылып, баардыгы көрүп жатат. Бул болсо сиз белгилегендей кээ бирки сайттарды коёру менен кыркып салышат экен. Кээ бирки Facebook баракчаларын коёру менен блокировка кылып коет экен. Бул баягы коомчулукка көп жайылып кетпеш үчүн абдан көп тоскоолдуктар болуп атат. Бирок белгилүү сайттарда булар коюлуп, миңдеген, жүз миңдеген көрүүчүлөр көрдү. Эң негизгиси буну Борбордук шайлоо комиссиясынын, сиз айткандай, мүчөлөрү көрсө да жакшы болот эле. Жана бул Ички иштер министрлиги тарабынан бүгүн кылмыш иши ачылып, мына жерде Алим деген бала 5000ден таратып аткан. Мына бала бүгүнкү күндө Өзбекстанга качып кирип кетти. Бул биздин ушул видеодогу 5000ден мыйзамсыз берип аткан биздин далилдерибиз. Андан сырткары бул жерде Ош шаардык кеңешинин бүгүнкү күндө депутаты мына бир эпизоддо бул жакта берип атат, бул жакта өзүнчө берип атат. Бул видео тасмалар бүгүнкү күндө бардык интернет беттеринде көрсөтүлүүдө. Анан бул нерселерди, бул фактыларды Боршайкомдун өкүлдөрү, укук коргоо органдары да көрүп, терең иликтеп, буга баа бериш керек. Жок, анда биз сатып алуу жолу менен кайра эле мурунку 10 жыл, 15 жыл отурган көпөстөр, кайра эле ошол мамлекетибизди чөгөлөткөнгө себепчи болгон депутаттар, министрлер келип кайра иштесин десе, анда башында айтып коюш керек болчу. Ошол эле грязный игилалар болот, грязный игра болот, катышпай эле койгула деп. Биз мына мамлекетибиздин башчысы, президентибиз таза шайлоо болот деп көп жерде административдик ресурс токтотулду. Кадимкидей билинди. Мэр, губернатор, башка чиновниктер жетелеп келип, бар деп коллективини, бар деп кол алдында иштегендерди шайлоого жөнөтө алган жок. Бирок мына сатып алуу боюнча кыйын экен да, түрдүү технологиялар иштейт экен. Кадимки эле камокко барып туруп 3000ге чейин соода кыла бергиле, биздин атыбызды жазып коюп, биз барып төлөп коебуз дейт экен. Карталардан которушат экен. Башка нерселерди алып барып электрондук капчыктардан которот экен. Эми бул нерселерди биздин округда ошо бизге келип шайлоого келип 17 000 адам добуш берген адам, ушул биз каршы турдук. Каршы туруп бүгүнкү күндө таза элибиздин, Кудайдын, мамлекеттин башчысынын алдында жүзүбүз жарык. Бул нерселерди биз алып чыгып, эл алып чыгып, патриот адамдар алып чыгып сунуштады. Бул эртеңки боло турган жогорку соттун жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн абирине кое турган маселе. Бул кандай акыйкатта чечилет, буну эртең көрөбүз. Бирок бул нерсе болду да. Эмне үчүн биз мамлекеттин башчысынын таза шайлоо деген
жарлыгын сыйлашкан жок булар. Маселе ошодо жатат. Эми азыр айтып атасыз, ушул фото видеолордун далилдери айрым сайттарда кыскарып кетип атат, дагы бир жерде такыр чыгып атат деп. Ошол эле маалда сиздин ошол оппоненттериңиз фото видео далилдери жок, же болбосо чын кадал келбейт деген дагы жүйөлөр келтиришкен. Эми азыр сиз мынакей көргөзүп атасыз. Эми ошол эле Борбордук шайлоо комиссиясында буга чейин сиздин катышууңуз менен отуруп болгон. Жаңы болсак, ушул декабрдын башында эле. Анда да ушул фото видеолорду көргөздүңүзбү? Алардан кандай жооп болду, реакция кандай болду? Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн. Борбордук шайлоо комиссиясы 26 ноябрдагы, 28 ноябрдагы, 3 ноябрдагы жазылган жана болуп аткан укук органдарындагы иштерге реакция бериш керек болчу. Алар мамлекеттик кызмат болгондон кийин. Алар 9 декабрга чейин реакция кылган жок. Мен 8 декабрда парламенттин жыйынында туруп, борбордук трибунага чыгып туруп сүйлөгөндөн кийин 9-да мени чакырып заседание өткөрүштү. Бир аптадан кийин карашты, жана заседание бүткөндөн кийин биздин оппонентибизди азыр кылмыш иш жүрүп жаткандыгына байланыштуу каттабай туруу боюнча чечим кабыл алышты. 9-да. 10-да эле кайра каттап коюу боюнча чечим кабыл алды. Биз 11-inde сотко берип атабыз. Мисалы ошо бир күнүн ичинде бүгүн шайлоого атазов келип туруп өзүнүн дооматын далилдерин белгенден кийин БШК сиздин оппонентиңизди каттабайбыз деп чечим чыгарды. Эртеси күнү сиз кеткенден кийин кайра алардын абири. Алар эч кандай сизге түшүндүрмө берген. Алардын абири, алардын бир күндөгү ойногон оюндары. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө бир нерсени сурап атабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы шашылыш түрдө Төлөкөн округунун 10-да таап, шайлоо өттү деп таап койбостон, буларды иликтеп тыкыр бул фактыларды көрүп чыгып, анан кийин аныктаса деле болот эле. Көп болсо 3 күн убакыт кетет болчу. Эми сиздин фото видео далилдериңиз бул ошол жериндеги мыйзам бузуулар, добусту сатып алуу болуп атат. Борбордук шайлоо комиссиясында бир күндө чечимдин алмашып кеткендиги болуп атат. Демек, бул жерде мисалы ошол эле шайлоочулар, же болбосо жанагы үгүтчүлөр, жергиликтүү калктын туура эмес иши, сиздин оппонентиңиздин туура эмес аракети деп биле турган болсок, ал эми Борбордук шайлоо комиссиясындагы бир күндүн ичинде чечимдин алмашып кеткендигине эмне себеп деп ойлойсуз? Ошол себепти эртең жогорку сот ошол себептерин аныктап туруп, бул иштин шашмалык түрдө фактыларга таянбай туруп тез шашып кандайдыр бир себептер менен кабыл алгандыгын аныктап чыгып баа бериш керек, жана бул Төлөкөн округуну жокко чыгаруу керек. Же болбосо Төлөкөн округундагы сатып алуулар боюнча фактыларды аныктап туруп, булар чечим чыгаруу керек. Эң негизгиси бул жерде Борбордук шайлоо комиссиясынын видео фактыларды карабай койгондугунда болуп атат. Себеби эмне деп ойлойсуз ошо Борбордук шайлоо комиссиясынын аракети? Мисалы эртең сот макул аныктасын, бирок сиздин өзүңүздүн пикириңизде. Менин пикиримде булар караш керек болчу. Эмне себеп менен карабай жатышат, же болбосо эмне себеп менен пикирин өзгөртүп атышат? Биз айтып атабыз, эмне себептен карабай жатасыздар деп. Алар айтып атат, биз карабай деле чечим чыгарып кое беребиз. Укук коргоо органдарына таянып туруп эле дейт. Борбордук шайлоо комиссиясы ушул фактыларды караганга алардын укугу дагы милдети да бар. Башка тынч округдар турат, бир мандаттуу округдарда. Алардын жыйынтыгы али чыга элек. Ошолорду чыгарбай туруп эң көп чыр болгон жана бул республика боюнча резонанстуу болуп жаткан, жана бул жерде видео материалдар менен андан сырткары дагы тирүү басып жүргөн бүгүн күбөлөр бар да. Сатып алуу болду, мынанча акча берди, мага келип колума берип кетти деп тирүү жүргөндөрдүн баарын сурап, аныктап анан чечим чыгарыш керек болчу. Эми анда сатып алуу менен ийгиликке жете берген болсок, анда кандай болот? Анда кайрадан эле дагы коомубуз да кийинки 5 жылда деле эч ким эч нерсеге ишенбей калабы? БШКнын ушундай шашылыш чечимин өзгөртүүгө сырттан бир таасир бар деп ойлойсузбу? Күч бар, мисалы ошол эле бийлик тарабынан, же болбосо ошол оппонентиңиз тарабынан кандайдыр бир ыкманы пайдаланып, аларды ошого мажбурлап атат деген пикир барбы? Бул жерде президентибиз тарабынан адилеттүү, акыйкат мамиле болсун деп түз, чындык,
адилеттүү мамиле болуп жатат. Жалпы Кыргызстан боюнча бардык кандидаттарга эл тандаган, эл шайлаган адам келсин деп, президент тарабынан. Ал эми ошол жергиликтүү, бул жерде президентибиз адмирер токтосун, сатып алуу токтосун деп чыгарганы менен жыйынтык жарлыкты. Бирок жергиликтүү органдарда бар экен да. Айрыкча укук коргоо органдары. Эми укук коргондордун баары эле эмес, бирок бир кумалак, бир карын майды чиртет дейт. Ошол жердеги аралашкандар бир түндө жарым саатта кыскартып кой деп. Балык баштан сасыйт, демек жогору жактан бир кысым же болбосо жогору жактан бир көрсөтмө болуп атат деп ойлойсузбу? Бул жерде мыйзамдын чегинде укуктук баа берилип, ушул нерселер акыйкаты чыгып, эмне үчүн подкуп болгон округдагы чыныгы таза келген кандидат эмес, подкуп кылган кандидат утуп чыгууга негиз болуш керек. Буларга чекит коюлуш керек да. Азыр мен жогору жактан буйрук берди десем, кимдир бирөөнүн фамилиясын айтышым керек болот. Жана сиз аны менен мени душман кылышыңыз керек болот да. Ошон үчүн бул баардыгына эле билинип турат. Нурбек Алимбековду бүгүн ким крышевать этип атат? Нурбек Алимбеков менен бүгүн ким бизнестери аралашып кеткен? Нурбек Алимбеков менен ким чет өлкөдө, Кыргызстанда кандай курулуш компанияларын куруп атышат? Алардын бүгүнкү күндө мындай 26дан ашык объект мыйзамсыз байуу боюнча турат. Эмне үчүн кылмыш иши бүгүн ачылбай турат? 26дан ашык мыйзамсыз объект. Буларды келип мартта эле кылмыш иши ачылыш керек эле, эмнеге токтоп калды? Эмне үчүн 10 жылдан бери мамлекетке келтирилген зыяндар салык декларациясында көрсөтүлбөгөн баюулар боюнча бүгүн бардыгы токтоп турат. Булардын бардыгын эми коомчулукка белгилүү эле болуп турат да. Бирок маселе ошол кайсыл бир укук органына таянып, анан кийин өзүнүн баягы бекитүү жолу менен байыгандарына таянып ийгиликке жетүү бул убактылуу. Жалпак тил менен айтканда крыша бар демек. Бул крыша ким экенин дагы коомчулук билет. Анан ал нерсе дагы түбөлүктүү эмес. Ошон үчүн биз эң негизгиси Кудайдын алдында жүзүбүз жарык, элдин алдында жүзүбүз жарык. Биз өзүбүздүн программабызды айтып, идеябыз менен элди аралап бардык жерде 74 жерде жолугуш өткөрдүк. Биз шайлоо учурунда 5 жолу теледебатка чакырдык. Келген эмес. Биз ошол 10 жылдан бери депутат боло туруп мамлекетке кылган кызматыны сурайын дегенбиз. Ошол жердеги мөңгүлөргө, жолдорго, ТЭЦте, түндүк түштүк жолундагы кол коюулар боюнча сурайын дегенбиз. Алардын бирине келген эмес. Мейли, ал өттү кетти. Бирок бүгүнкү күндөгү 3 эпизод могул жерде аудиозапись турат. Ооба, келе бериңиз, 1000 сомдон реальный беребиз деп. Эмне үчүн бул боюнча укук коргоо органдары териштирип туруп, бул сүйлөгөндөрүнү жооп бердирбей жатат. Эмнеге кечиктирилип атат? Баа берилиш керек да. Анда бардыгын эле сатып алып туруп ийгиликке жете берсе, эртең ал мамлекетке кызмат кылабы же дагы бир жерде урдап жүрөбү деген маселе. Эми дагы бир маалыматтар бар да, ошол эле 2-декабрда сиздин оппонентиңиз сизге каршы арыз жазгандыгы боюнча маалыматтар бар. Бул жерде оппонентиңиздин шайлоо штабынын жетекчиси арыз жазган экен. Бул жерде сиздин ошол Кадыр Баркка доо кетирүү боюнча. Бул боюнча кандай түшүндүрмө берип кете аласыз? Мен прокуратурага бардым, көргөзмө берип келдим. Шайлоо учурунда оппонентибиздин штаб жетекчисине барып 2 бала акча таратпагыла деп айтып келген экен. Ошол 2 бала мүмкүн менин балдарым болушу мүмкүн деп ойлоп арыз жазышыптыр. Аларга барып акча таратылбагат деген балдардын баардыгы эле меники эмес, ал жерде 21 партиянын дагы өкүлдөрү болушу мүмкүн. Ал боюнча көргөзмө бердик, чакырган жерге барып мыйзам чегинде айтып атабыз. Абройго шекелтирүү боюнча арыз боюнча ал боюнча маалымат азыр кайсыл жерде экенин билбедим. Түшүнүктүү. Эми биз буга чейинки ишмердүүлүгүңүзгө токтолуп кетсек, мисалы ошол эле жогорку кеңеште 6-чакырылышта сиз баштан баштап иштеген жоксуз. Кийинчерээк келдиңиз. Өзүңүздүн башка кесиптештериңизден кийинчерээк келдиңиз. Бирок кыска аралыкта мындайча айтканда элге таанылганга жетиштиңиз. Бул сиздин активдүүлүгүңүздүн себеби эмнеде болду? Элге таанылганыңыздын себеби эмнеде болду? Кандай ойлойсуз? Эми негизинен мен 20 жылдан бери спорт тармагында жүрөм. Шаардык кеңеште депутат болгондо эле ошол шаардагы
жергиликтүү проблемаларды көтөрүүгө жетишкенбиз. Ал эми азыр бүгүнкү күндө парламентке келгендеги 6 айдын ичинде ишмердүүлүк бул негизинен Кыргызстандын элинин бүгүнкү күндөгү экономикалык кризисте турганы, сырткы карызыбыздын көбөйгөнү. Сырткы карызды мындай анализдеп чыксам, бул негизинен 50%га жакыны Минтрансқа келет экен. Минтрансқа келгендин кандай эффективдүү пайдаланып атат. Мисалы 5 миллиард карыз болсо 2,5 миллиард доллары Минтрансқа келип атса. Жолдорго. А жолдор бүгүнкү күндө Кыргызстанда кандай абалы? Сапаты, бүтүп аткан убагы, аларды кайтарымы ушул менин жүрөгүмдү эзди, анан мен буга карап тура албадым. Ал боюнча ушул Төбашынын жолу, түндүк-түштүк жолундагы коррупциялык элементтер, Бишкек, Сыкөл жолу, булар боюнча аябай кызыктым. Андан сырткары банк системасындагы пайыздардын өскөнү боюнча кызыктым. Бул жанагы насыялар боюнча. Насыялар, биздин элибиздин көпчүлүк карапайым эл бүгүн ушул кредиттерден көп пайызды кошуп коюп, аны улуттук банк тарабынан мыйзам менен көзөмөлдөнгөнү солгундагандыктан бул боюнча аябай кызыгып, комитетте, парламентте маселелерди көтөрдүм. Ошондой эле биздин мына бүгүнкү күндө коопсуз шаардагы штрафтардын, башкача айтканда айып пулдардын 5,5 миң, 3 миңге чейин коюп алганы, жана бул түшкөн кирешелер чет өлкөгө кетип атканы мени тынчсыздандырды. Ушул жерде биз 1 миллиард сом бюджетке зыян келтириппиз. Анан булардын үстүнөн комиссия түзүп чыгышка туура келди. Ошондой эле түндүк-түштүк жолундагы 900 миллион доллар боюнча комиссия түзүп чыгышка туура келди. Булардын бардыгына алып чыгуу үчүн өтө чоң баягы тоскоолдуктар болду, бирок ага карабастан көтөрүп чыкты. Ушул жерде дагы бир суроо пайда болот да, мисалы биринчи жолу жогорку кеңешке келгенде депутат болуп келгендер иштин ыргагын түшүнгөнчө, чоо жайын түшүнгөнчө, мыйзамдарды жазуу, кабыл алуу, добуш берүү жана жогорку кеңештин түрдүү процедуралары бар да. Ошону үйрөнгөнгө эле 1 жыл, 3 жылга чейин аралыкта сарпталып кетет дейт. Сизде андай убакыт болгон жок? Туура, себеби мен келгенде мартта келдим. Ант бергенден кийин эртеси күнү маселе көтөрүп чыгышка туура келди. Себеби ошол күндөрү Японияда өтүүчү олимпиадалык оюндарга абдан мындай чоң проблемалар болуп жатыптыр. Анан негизи эле өзү ар бир депутат, ар бир чиновник, саясатчы бул эң негизгиси мамлекетине болгон сүйүүсү, мамлекетке болгон жүрөгүндө бир оргуштап турган сезим керек. Ошондо бул парламентте тынч, мындай балык болуп отура албайт деп эсептейм. Эртең парламентке келип калсаңыз, сиз ушул 6 айлык, жарым жылдык тажрыйбаңыз менен толук кандуу иштеп кете алам деп ойлойсузбу? Себеп дегенде буга чейинки жаңы эле суроодо айттык, үйрөнгөнчө 1 жылдан 3 жылга чейин аралык кетет деп. Сизде 6 айлык тажрыйба болду. Сиз толук кандуу ошол башка коллегаларыңыздардай канча жылдан бери депутат болуп келаткан кесиптештериңиздей ишти ыргактуу алып кете аласызбы? Азыр парламентке кимдер келди? Азыр парламентке жалаң негизинен бизнесмендер келди. Буга чейин деле ушундай болгон, азыр да ошондой болду. Эми парламентке сиздин оюңузча азыр 20 жыл отуруп такшалгандар келген жок да, жаңылар дагы келди. Менден да жаңылар келди. Маселе 4 кызыл диплому барда эмес. Же парламентте 20 жыл отурганда эмес. Мисалы сиз 120 депутаттын ичинен кимдерди тааныйсыз? Бир 10-уну тааныйсыз. Калганы 10 жылдан бери отурат, эч жерде маселе көтөргөн эмес, же болбосо бир мыйзам жазып, мамлекеттин келечеги үчүн көтөрүп чыккан эмес. Канча мамлекетке кыянатчылык болду, былтый отурушту. Же болбосо кайра колдоп берди. Бул деген сөз мамлекетке болгон сүйүү, бул жүрөк менен төрөлөт, адам менен ошо менен кетет да. Ошон үчүн биз жетишерлик мындай база топтодук. Мындан ары билимди терең күчөтүп, жана ушул мамлекетибиздеги элдин оюн, проблемасын жогорку трибунада айтып, мыйзам кылып жазып иштеп кетсек, мамлекетке жардамыбыз тиет. Бирок эң негизгиси маселе ошол жерге барып, строительный компанияңды, көмүр кениңди, барып кирпичный завод, цемент заводуңду бекитип салыктан, же болбосо бир чоң дары-дармектердин фирмасына аралашып алып, ошонун салыгын бекитип отургандан өткөн уят нерсе жок. Маселе ал жерге байлыгыңды, бизнесиңди, жеке байышыңды эңсеп барбаш керек. Бүгүнкү күндө кээ бирки депутаттар өзү бүтүп, балдарын жөнөтүп атышат.
мен урдагандан кийинкини сен да улантып кет депчи. Мамлекетте канча бүгүн чиновниктер четте качып жүрөт. Сууну аралап качып кетишти. Жеп тур, бүгүн эч ким тутуп келе элек. Ошон үчүн азыр эл аралык мамилебиз, коңшулар менен болгон мамиле, башка дипломатиялык мамилелерибиздин деңгээлин ушул парламент көтөрөт. Жана биз жазып чыккан мыйзамдар аркылуу аткаруу бийлиги иштейт. Азыр айтып атасыз, ошол парламент эле канча жылдан бери келип аткан парламенттер бар, парламентарийлер бар. Жана ошондой эле жаңы шайланып келген. Биринчи жолу ушул жогорку кеңештин болсоосун аттагай турган жаштарыбыз да бар. Эми азыркы этапта 7-чи чакырылышка, ушул 7-чи чакырылыштын курамына кандай баа берет элексиз? Сапатына. 7-чи чакырылыштын курамын мына 1-2 күндөн кийин ант беришет. Ошондо ант бергенден кийин биринчи сессиядан баа берсек болот. Жана алар 1-2 ай иштегенден кийин эң чоң эл сынчы бул эл болот, калкыбыз болот. Ошолор алардын иштеген, көтөргөн маселелерди, элдин арасындагы проблемаларды өз убагында чечкендигине жараша болот. Эгер элибиз кыйналып, кыйынчылык болуп, бензиндин баасы, көмүрдүн баасы, продукта кымбаттап атса деле былтыйып отурган болсо, балык болот. Бирок биз көпчүлүгүн мурунку жогорку кеңештен билебиз. Мисалы, жогоруда айтылган кайра шайланып келатат. Эми кийинкилерин болсо биз ошол азыркы коомчулукта аткарган иштерине карап билебиз. Эми ошол тизмени карап көргөндө жалпысынан кандай баа берет элеңиз? Эгерде мектептегидей болуп туруп 1-ден 5ке чейин баа коюла турган болсо, эгер сиз берген суроо боюнча негизи бир кандайдыр бир пайызда жакшы депутаттар да келди. Башкача айтканда мындай деңгээли, элге болгон кадыры, кылган тарыхы бар депутаттар да келди. Бирок негизинен эле кайталанма. Буга чейин 10 жыл отуруп эч нерсе кылбагандар дагы келишти. Мен баа берет элем 4 деп. 4 деген баа бересиз. 5 болуп келишкен жок. Бирок буну эртең жазда, күздө, чөжөнү күздө санайбыз дейт го. Күздө, жазда баа беребиз, кандай иш болду. Анан эми балким булардын катарында биз да кайра барып калабыз. Себеби биздин маселе эртең жогорку сотто каралат. Андыктан азыр Алла Таала биздин тагдырыбызга эмнени жазып турат биз билбейбиз. Ошол эле учурда депутат болуш же болбош бул бакыттын чени эмес. Бактылуучулук депутат болгондо болсо анда канча тарыхта 30 жылдан бери бактылуу болуп кетишет эле. Бактылуулук билимдүүлүктө, элге болгон сүйүүдө, патриоттуулукта, чыгармачылыкта, ар бир ишти сүйүү менен жасагандыкта. Ар ким өзүнүн ишин жакшы билсе. Базарда арабат өтүп бактылуу болсоң болот. Керек болсо, ошол мамлекеттин башында отуруп бактылуу болуп же бактысыз болуп калышы мүмкүн. Маселе ошол жүрөктүн элге болгон сүйүүсүндө тазалыгында. Бүгүн мен баардын арзымиңден кээ бирки округдарда бизде 3000-ден 8000ге чейин добушту сатып алган шыбырларды айтып атышат. Айымдарды айтып атат. Бул деген сөз мен сени сатып алдым 5 жыл келбейм деген сөз. Биз мына ошол ыплас жол менен, мына ушундай менен барып мандат алгандан биринчи үй бүлөбүздөн, балабыздан уялышыбыз керек. Менин атам парламентке сатып алып барды. Мына силердин түз берүүңөрдөн же болбосо мына трибуналардан ушул мекемелерде туруп айтам, Кудайдын алдында бир адамга бизди шайла деп акча бербедик биз. Биз карапайым элдин, жөнөкөй элдин келип, ишеним менен, үмүт менен шайлаган добушуна ээ болдук. Мына ушул биз үчүн эң чоң байлык деп эсептейм. Эми жыйынтыктоочу суроо, эртең соттун чечими. Мисалы, сизди гана атандыра турган болсо, анда сиз уттуңуз. Анда сиздин ордуңуз жогорку кеңеште. Жок, сиздин каалооңузга каршы чечим чыкса, кийинки кадамыңыз? Элге беребиз. Себеби биз эң акыркы инстанцияга чейин мыйзам чегинде күрөшүп, мыйзам чегинде далилдеп келдик. Эми булардан өткөн дагы фактыларды, булардан өткөн дагы мыйзам бузууларды кантип биз далилдешибиз мүмкүн. Биз бардык 3 эпизод боюнча видео фактылар менен, арыздар менен, тирүү күбөлөр менен далилдеп бердик. Буларды да көрүп туруп көзүн жумуп койсо, анда кийинки кадамыбыз бул биринчиден Кудайдын таразасына коебуз. Экинчиден бул элдин таразасына коебуз. Мен болсо өзүмдүн таза шайлаган 17 000 шайлоочумдун, калың калкымдын добушун сактап калыш үчүн бер жагы 2 аптадан бери ушул мыйзамдуу жол менен күрөшүп. Биздин мамлекетибиздин башчысын сыйлаганыбыз үчүн, мыйзамды сыйлаганыбыз үчүн жалпы элдин, өлкөнүн туруктуулугун,
тынчтыгын сыйлаган үчүн ушул мыйзам жолу менен келе жатабыз. Мына эртең жогорку сот бул ушул маселелерге өзүнүн адилеттүү, калыс, чындык баасын берет деп ишенем. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз азыр 28 ноябрда өткөн Жогорку Кеңештин шайлоосунун жыйынтыктары боюнча сөз кылдык. Тагыраагы Ош шаарынын номер 8 Төлөйкөн бир мандаттуу шайлоо округунун талапкери Шайлообек Атазовдон ушул шайлоонун жүрүшү боюнча, шайлоонун алдындагы үгүт иштерине болгон нааразычылыгы жана ушуга байланыштуу азыркы тапта жүрүп жаткан териштирүүлөрү тууралуу сөз кылдык. Студияда мен Эрмегат Токуров болдум. Кийинки жолу ушуга чейин жакшы туруңуздар.